Эреендердин эр оюну көкбөрү дейт. Биз көптөн бери ушул пландап сиз менен маектешели деп жүргөнбүз. Бүгүн ошол учур бүгүнкү күнгө туш келиптир. Бул Кыргызстандын ичиндеги көкбөрү чемпионаттары саналуу гана. Ашып кетсе 4 же 5 ирет өлкө биринчилиги өтөт. Азыркы учурда көкбөрүчүлөр жана сиз эмне менен элексиңер? Ассаламу алейкум. Биринчиден жалпы көкбөрү күйөрмандары азыркы убакта көкбөрүчүлөр кышында улак көп болот. Ошо жерлерде айыл жер улактар болуп атат, командный жер улактар болуп атат. Ошолор менен элекпиз. Анан үйдөгү айылда тургандыктан көп эле кыргыз жигити мал чарбачылык менен үйдө элебиз. Өзүңүз суу самырда төрөлүп өсүпсүз? Өзүм самырда төрөлүп өскөм. Азыркы маалда да самырда жашайм. Суу самыр өрөөнүнөн Кыргызстанда белгилүү көкбөрүчүлөр, улакчылар өтө көп. Сиздин оюңуз боюнча бул суу самыр жеринин өзүнүн бир касиети бар деп эсептейсизби? Бул тууралуу оюңуз кандай? Балким болушу мүмкүн. Бизде чын айтканда улакчы байкелерибиз көп самырдачы. Ошолорду биз да көрүп, жолдоп, ошолордун аркасынан улакчы болдук деген ойдобуз. 4 жыл мурун берген маегиңизде сиз көкбөрү мен үчүн кесип эмес деген жоопту таптык. Себеп? Себеп билбем. Көкбөрү мындай айтканда көкбөрү бул чын айтканда кесип эмес деп ойлойм. Мен оюмча чын үчүн 1 жыл тартасыңбы же 5 жыл тартасыңбы, андан кийин чыдап эле бөлөк жумуш менен алек болуп кетсең болот го деген ойдомун да. Ал маектен бери 4 жылдай убакыт өтүптүр, оюңуз өзгөргөн жок. Билбем, ошол маалда балким оюм ошондой болгон чыгар, бирок азыркы маалда эле ошол көкбөрү үстүндө улак тартып келатам. Эми жалпы ошол бала чагыңызга токтололу, ата энеңиз тууралуу, канча бир туугансыз, кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Өзүм ушул самыр өрөөндө туулуп өстүм, 1-май айылында. Ошо үйдө 5 бир тууганбыз. Улус болом, 2 иним, 2 карындашым бар. Ошо ата энем айылда эле жөнөкөй, карапайым адамдар. Ошо биз деле ошолор жөнөкөй үй бүлөдөн өсүп туулдук десем болот. Ошол самырда чоңой өстүм, ошол жакта окудум. Ошол. Жалпы эле спортко кызыгууга, көкбөрү тартып калышыңызга эмне түрткү болгон? Ушул биздин көкбөрү тартып калганыбызга себепкер ушул бала чакта айылда эшек минип, тай минип, ошо айылдагы тойлор болчу, аштар болчу, ошолорго барып, ошо байкелер үстүн улак тартып жүргөнүн көрүп, ошондон таасир алдым го деп ойлойм да. Айылда ошол маалда биз кичине кезде улактар айылда көп болчу. Биздин айылда чын айта бергенде өзүбүздүн 1-май айыл чакан эле кичинекей айыл, бир 200-кө жетпеген түтүн. Анан ошол айылдан айылыбыз аз болсо дагы мындай Кыргызстанга төбөсү көрүнгөн, Азияга төбөсү көрүнгөн байкелерибиз көп болчу. Койчукеев Мухамбет, Абдулдаев Каныбек, Нурманбет Койчукеев, Бейшекеев Фархат деген ошол агаларыбызды көрүп, ошолор менен ээрчип жүрүп, алар мындай кеп кеңешин айтып, мындай кыл, атыңды мындай кылып мин, ошолордун аркасынан улакчы болдук го деп ойлойм. Жалпысынан эми көкбөрүдө оюнчулардын көпчүлүк учурда жаракат алып калган учурлары көп болот. Негизинде ата энеңиз тарабынан буга чейинки ошо берген маегиңизде окуп калдык. Башында бир аз каршылык көргөзгөн деген. Башында ошо жаңы улак тартып жүргөн кезде ар бир ата эне өз баласына мындай өсүм ээрим алат го деген ойдомун. Просто алар да башында жаңы тартып жүргөн кезде алар дагы бул көкбөрүнү кооптуу экенин көрүп башында эметип жүрдү. Анан ошол мен ушу улак тартканыма эметкен ата энем колдоп коштоп, улакка кетерде дубасын берип, атасын берип, жакшы барып, жакшы кел, жеңиш үстүнө кел деген эмелерин, колдоо сөздөрүн айтып жүрдү ар дайым. Азыркы күнгө чейин айтып келет. Кайсыл учурда жана канча жашыңызда мен ушундай көкбөрүчү боло алат экенмин деген ойлор туулду? Өзүңүзгө ишенип баштадыңыз? Мен чын айта келсем, ошо окууну бүткөндө келип адегенде самыр командасы тарткам. Ошо мен айылда жүргөндө негизи ушул кыялым болчу. Ипподромдо Ак Кулат майданында келип, ушул жерге форма кийип,
эл алдынан ушу бөлөк команда менен учурашып ошол жерден бат алсам деген эле менин негизи эң чоң кыялым болчу. Анан ошол кыялдар ишке ашат дегенде ушул акырындык менен бара 2011 Самыр командасына келип, анда ошо тажрыйбам жетпей калды. Анан 1 жыл жүрдүм, 2012 тарткан жокмун. 2013тен баштап ушу Самыр командасына кошулуп, ошондон бери оюнга өсүп келдим. Жакшы, сиз машыктыруучу болсом деген дагы ойлорду айтыпсыз буга чейин. Машыктыруучу болсом деген ойлор болгон, эми азыр деле мындай жаңы тартып келаткан инилерге мындай анча-мынча мындай акыл насаатым айтып туруп, мындай кылып тарт, тиерде мындай кылып жабыш, кээде улактар корккондо, чогуу кылганда, жабышканда мындай бутуңду салып тарт, үстүнөн улакты үстүнөн бас деп ушундайларды, атыңды мындайга башкар, келатканда сен тигиндей тоос деген немелерди карап, мындай акыл насаатым айтып турам кээде. Ушул жаңыдан көкбөрүнү ойноп баштаган кезде тажрыйбалуу көкбөрүчүлөр менен аралашып ойноп кетүүдө кыйынчылыктар жаралган жокпу? Чынында башында келгенде бир аз сүрдөөнү болду. Ал маалда мен жаш эле бала экенмин, бир 18-17 тегерегинде же балким 19 ушундай тегерегинде болсо керек. Эми ал маалда улуу байкелер көп болчу. Ошол маалда мен команданын эң күчүсү болуп, ошо байкелердин айткан кылчумун баарын, атын дарап кой дейт, атын дарачымын, бастырып кой дейт, бастырып койчумун. Ошол маалда ошо байкелер айтчы. Канча мээнет кылсаң, ошо мээнетиң айтат депчи. Ошол маалда мен командада эң күчүсү болгондуктан ошол байкелердин аттарын дарап койчумун. Кээде алар байкелер жумуштары болуп келбей калганда ошолордун аттарын менен бастырып, ошолор немечимин. Ошонун акырындык менен азыр ошо мээнети кайта болот го деген ойдомун азыркы маалда. Жогоруда биз айтып өтпөдүкпү, ошол көкбөрүдөгү олуттуу учурлар, жаракат алып калган кездер, андай учурлар көп эле кездешет да. Сиз мындай жаракат алып калган кезде үйгө келгенде ата энеңиз айттым беле деген сөздөр болду эле. Башында бир аз болуп жүрдү, анан кийин ошол ата энем ошол жолдогандан тандагандан кийин деле мындай көп деле каршылык көрсөткөн жок. Ошол маалда айтып калат, ошол балам абайласаң болмок экен деген эмелер, сөздөр болуп турду. Бул көкбөрүдө чын айтканда жаракат болбой койбойт, болот ар дайым оюндарда. Ар кандай бул кээде болот, кээде болбойт. Бул оюн жүрүшүнө жараша болот да. Сиздин өзүңүздүн ички жан дүйнөңүздө ошол атаандаш командадан болобу же командадагы мүчөлөрдөн бирөөсү жаракат алып калгандай жан дүйнөңүздө мындай бир корку сезимдер болуп, ушундай менен да болуп калбасын деген учурлар? Бул ар бир эле көкбөрүчүнүн эмесинде болуш керек, бирок билбейм, чын айтканда бул негизи көкбөрүнү өзүң трибунадан көрүп атканда, өзүң чын айтканда көрүп атсаң, чындап эле коркосуң. Бирок оюнга ошол саламдашып, оюнга киргенден ошол жанагы ага чейинки көргөн нерсең уже баарын унутуп коесуң да. Жакшы. Акыркы жылдарда көкбөрүдө жекеме-жекедеги тирешиңер Нооруз Ратбек уулу менен ушундай деңгээлде өнүгүп келе жатат. Нооруз жөнүндө оюңуз кандай? Деги эле анын өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү Нооруз чын айтканда күчтүү бала. Аты да күчтүү, өзү да күчтүү. Ошо моменттерди бир шанс бергенде ошолорду алып атат. Биз жаңы тартып жүргөн кезде ошондо Нооруз жаңы келип, ошол датка деген командада оюн көрсөтчү, ошол маалда эле жакшы оюндарды көрсөтчү да. Анан кийин ынтымакка бир келип, анан ал маалда Евро деген атты минип жүрдү. Анан ал маалда ошол ат менен оюн көрө албай калды, же балким ошол маалда жаштык болуп тажрыйбасы жетпей калды. Андан кийин Бакубатта ойноду, анан Бакубаттан кичине тажрыйба алгандан кийин ынтымак командасына келип кошулду да. Чын айтканда Нооруз азыркы мен айта келсем Кыргызстандыкта Кыргызстан 3 жекеме-жеке кыйын болсо ошонун бирөөсү деп эсептейм. Биз Урмат Мусаев мырза менен маек курганда ал азыркы жекеме-жекеде ошол сиз менен Нооруз Ратбек уулунун тирешин салыштырып бериңиз дегенде Кубантайдыкы кара күчкө бай анын аракети деген, ал эми Нооруз Ратбек уулу бир аз тактикалык жактан шамдак айлык амал көйлөк кылып кетет деген. Бул жерде негизи көкбөрүдө көкбөрүчү кылган бул негизи чындыгын айтканда ат. Нооруздун аты чындыгын айтканда Кыргызстанда азыр
жекеме-жекеде биринчи ат десем жаңылышпайм. Ошо аттын аркасы менен да көп нерсе чечилип кетет да бул оюндачы. Көчмөндөр оюндары аркылуу кыргыз көкбөрүүчүлөрүн көпчүлүк калың эл таанып баштады. Биринчи көчмөндөр оюндарына баргандагы сезимдер кандай болду эле? Биринчи көчмөндөргө барганда ал маалда ушу биринчи көчмөндөр 2014 болгон Өскөл дергесинде. Анда чын айтканда ушу көчмөндөр оюнуна ойноп калам деп деле чын айтканда оюнда да жок болчу. Анан ошо Кыргызстан сборный бир команда түзүлдү. Андан кийин ошо казак жааты келет деп анан келбей алып анан Кыргызстан сборный 2 болуп түзүлүп ошо экинчи сборныйга мен ойноп калгам. Ошондо биз 2014 ойнодук. Ошондо эки Кыргызстан сборный командасы жакшы оюн көргөздү. Анан ошо күчтүүсү Кыргызстан сборный экен, анан ошолор утты да оюнда. Ага чейин мынчалык бир чоң деңгээлдеги биринчилик жок болчу. Көчмөндөр оюндары менен чектелип калбайт деген ойду айткым келген жок, бирок ошончо жоопкерчиликти көтөрө билүү кандай болду? Ошончо элдин алдында мамлекеттин намысын коргош. Ар бир эле көкбөрүүчүнүн өз жерин, элин коргосом деген ар бир эле жигиттин атуулук милдеттик парызы болуш керек. Ошол маалда аябай эле чын айтканда биринчи жолу бардык мындай чоң оюнгачы. Аябай эле сүрдөнүү болду, толкундануу болду. Ушул балким казак тарап келип калса кандай болуп калат деген ойлор болду. Анан ошо казак тарап келбей анан эки команда мындай айтканда ынтымакташып эле оюн көрсөтсөм болот да. 2018 жылкы көчмөндөр оюндарында жарым финалда Казакстан жалпы мелдештен четтеп калды. Казакстан улуттук курама командасы. Көпчүлүгү ошол биздин улуттук курама командадан коркту деген сөздөрдү да айтышты. Атайын жеңилип берип койду деген сын пикирлер айтылды. Оюнчу иретинде казак туугандардын мындай аракеттерин кандай кабыл алдыңыз? Оюнчу иретинде чын айтканда бул кыргыз элин сыйлабастык деген мындай ойго келдим. Биз ошончо Кыргызстандан ушунчо Казакстанга атартып барып туруп анан ошо полуфиналда негизи бул чын айта келгенде Орто Азияда көкбөрүүнү ошо Кыргыз менен Казактан бөлөк мындай мамлекет мындай даңкын чыгарып ойной албайт деген ойдомун да. Ошончо жерден барып келгенден кийин ошол Кыргыз элин сыйлабастык болуп калды. Ошончо келгенде сыйлап ойноп берип кетсе деген ойдомун да. Утсаң дагы утулсаң дагы бул спорт анын баарын мындай саясатка аралаштырбой ойноп кетсе деген ойдо болчумун да. Бул жерде негизи көкбөрүүчүлөрдө күнөө жок болуп калды. Ушул казак ошо төбөлөрүндө бийлик жагында кичине эмелер саясат болуп калды окшойт да. Бул жылы 2022 жылы өткөн көчмөндөр оюндары Түркияда гана өтүп, мындай өзгөчөлөнбөстөн сиздин дагы жүрүшүңүздө бир аз өзгөчөлөндү. Ага кийинирээк токтололу. Жалпы эле Түркиядагы көчмөндөр оюндары жөнүндө кандай пикирде келдиңиз? Чын айтканда көчмөндөрдү негизи кыргыз калкынан Кыргызстанда өткөндө бөлөк деңгээлде өткөн, Турция мамлекетинде өттү, бирок мына уюштуруу жааты, оюнун жүрүшү жакшы, мен купулума көп толо берген жок да. Оюнун мындай көчмөндөр оюнунун мындай башы бар аягы жок дегендей эле мындай маанилүү болуп калды да. Түшүндүрө бергендечи. Оюн чын айтканда кызыгы жок, көрөрмандар аз, болсо дагы мындай көбүнчөсү ушу Кыргызстандан барыптыр көрөрмандарыбыз. Ошо атайын ушу кыргыз элин колдоп коштойлу деп анан Турция мамлекети тараптан уюштуруу жагы кичине начарыраак болуп калыптыр. Сиз Көкпар улуттук курама командасына кирдиңиз. Ооба. Бул жерден мындай ойлонуулар болду, эмнеге көкбөрүгө эмес Көкпарга деген? Башында чын айтканда ойлонуу бир аз болду. Көкбөрүү жаатында ойносом негизи жакшы болмок деп. Анан ушул мен сборный командага тандап алгандан кийин ушунча жерден баргандан ушул Кыргызстан намысын коргоп уталы деген ой болду. Оюнду баары эле жалпы кыргыз эли көрүп атпаш керек. Ошол жерден түрктөрдүн аттары миндик. Оюн жакшы эле болду. Бир эле очкодон ушул спорт экен, казак тарапка оомат болуп кетти. Муну менен чөкпөйс, балким жылы Казакстанда болгон оюндарда буюрса жакшылап дайынданып барып, жакшы оюнсок кутабыз деген ойдомун. Казакстанда өтө турчу көчмөндөр оюндарына да көкпарчы оюнчу болуп барып калышыңыз мүмкүнбү? Аны азыр алдын ала айтыш кыйын. Ал дагы бир жыл бар. Могу кийинки келаткан
Науруздан кийин 2023-24 болгола. Ошондо мага чейин ошол маалда оюндар болсо, тиги казак тарап чакырса, анан ошого аяктап, анан бияктан сборный команда түзүлүп барат болуш керек да. Азырынча белгисиз кандай болуп барабыз. Казакстанда өтө турчу көчмөндөр оюндарынан эмнени күтүп жатасыз? Билбейм, азырынча айтыш кыйын, убакыт сааты келгенде көрсөтөт го ал нерсе. Түркиядагыдай уюштуруу жагында маселелер жаралбайбы деген? Маселе бир аз жаралышы мүмкүн, ошол Кыргызстандын көк бөрүсүн кичине мындай басымырлоо болушу мүмкүн да. Өздөрүнүн көк барысын даңазалап көтөрүшү мүмкүн. Ошол жактан анан Кыргыздагы улуттук оюндарын балким киргизип коюшу мүмкүн деген ойдомун. Ошол Түркиядагы уюштуруу жагы кадимкидей көчмөндөр оюндары кызбай калды деп эдиңизби? Ооба. Ошондой көрүнүштөрдөн кийин көк бөрү бул кыргыздарга эле керек экен деген суроо жаралган жокпу? Балким ошондой ой болушу мүмкүн, бирок биздин мамлекет күчтүү болуп, ушу федерация жакшы болуп иштесе, азыр деле бирок көк бөрүнү өнүктүрсө болот деген ойдомун да. Ар кайсы мисалы мамлекетке барып, ошол жака федерацияларды ачып, ошол жака тайгазандарды коюп, ошол жака көк бөрүнү бачым өткөрсө, көк бөрү өнүгөт деген ойдомун. Мурда биз байкелерди айтып калчу, ушул мурда Өзбекстан, Тажикстан, Оғалстан, Афганистан, Казакстан келип, ошо биздин международный федерация түзүлүп, ошолорго көк бөрүнү ойночу дейт да. Кийин бул казак тараптар өздөрүнүн немесин кичине көк бөрүн анча мынча пропагандалап, ошондон кичине алдыга чыгып кетти десем болот да. Көк бөрүн анча мынча баскылалап, биздин жана анча мынча роликтердин бөлөк чет мамлекетти Европа тарапка көрсөткөндө, бул көк бөрү кооптуу спорт, мындан адам өлөт деп ушундай эме пропагандалап, казактар өздөрүнүн оюнун мындай алдыга чыгарып атат да. Түтмөлөшкөн. Ошо биздин тараптан ушул көк бөрү тарапка жакшылап салым кошуп, мамлекет тараптан көңүл бурса балким өнүгөт деген ойдомун. Карьераңызда көп эле аргымак минсеңиз керек? Көп эле аттар миндим. Эң биринчи ошо көк бөрүгө чыгып жүргөн кездеги аргымактарыңар? Эң биринчи келгенде ушу Самыр командасына келгенде Байтор деген таратты мингем. Ошо менен биринчи оюндарды көргөздүм. Ошо менен оюндарым ачылды десем болот. Ошол менен элге таанылдым, эл оозуна илиндим. Ошол андан кийин Байтур деген атты аргымакты миндим 2014-төн баштап 17-ге чейин. Андан кийин Красты миндим, БТР аргамагы миндим, көп аттарды миндим. Азыркы учурдагы ушул жекеме-жекедеги сиз ойнотуп жаткан БТР аргымагы башка аргымактардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт? БТРдин чын айтсам бөлөк аттардан мындай айтканда күчтүүлүгү менен айырмаланат. Улак алып казан түбүнө улак алып барганда ошол казан түбүнөн чын айтканда көп атаны жылдыра албайт, уруп да жыга албайт да. Ошондон айырмаланса болот. Көк бөрүдө жогоруда сиз айтпадыңызбы, негизги ролду ошол аргымак ойношу мүмкүн депчи? Ошол аргымакты дагы өзүңө жакшы көндүрүп, таптап алыш үчүн бир топ эле аракет жумшалса керек. Бул көк бөрүгө ар бир ат жарай бербейт, ошол аттардын арасынан аттын аты болот. Ошолордун арасынан тандап, ылайыктап чабуулга, заиштага, ортого деп ошолордун баарын ылайыктап бөлүп аласыз. Анан ошолордун арасынан ортого минип, чабуулга минип, ушундай кылып минебиз. Негизи бул ортонун атын негизи басымдуураак көп неметебиз, иштетип, мындай чын айтканда азыр оюндун бир 80-90% орто менен чечилип калды десем жаңылышпайм да. БТРди өзүңүзгө көндүрүүгө канча убакыт кетти? Чын айтсам БТРди мен деле өзүм деле көндүргөн жокмун. Башында бул Көкжал командасында Нурдин Болотбеков ойночу. Анан ушу бул былтыр Сокулукта чемпионат болуп, ошондо ат жок болуп калганын ошон БТРди минип көрөйүн деген өзүмдүн жеке ой болду. Анан ошо байкелер алып келип берип, ошондон минип анан ошондон жагып калды. Сары Өзөн өткөн жылда чемпион болду. Командада атмосфера бардыгы жакшы эле болсо керек. Жана жогоруда сиз кеп кылган Нурдин Болотбековдагы командага кошулгандыгы тууралуу маалыматыбыз бар. Азыркы учурда Сары Өзөндүн абалы кандай? Азыркы маалда Сары Өзөндүн абалы орто десем болот. Азыр команда сүйлөшүү болуп атат оюнчулар менен. Жакын арада чечилсе керек бардык толук маалыматтарчы. Дагы өзгөрүү болушу мүмкүнбү курамада?
Эми дагы болушу мүмкүн, эми балким болбой да калышы мүмкүн, эми анын убакыт саат көргөзөт, ошондо билет го дейм да көпчүлүкчү. Биздеги маалыматтар боюнча Сары Өзөн командасында азыр каржы маселесинде бир аз маселе жаралып жатат деп уктук. Канчалык деңгээлде чындыкка жатат бул сөз? Эми аны ушул федерацияда ушул чүйдөгү байкелер чогултуп, ушу балдардын башын бириктирип чогултуп атышып, могу Ноорузга чыгабыз деп, могу 5-күндө буюрса чогулуш болот, ошого баары чечилип талкууланып жатат го дейм да. Нооруз Ратбек уулу алып калган жаракатынан улам алдыдагы беттештерге чыкпайт деген да сөздөр жүрүп жатат азыр. Ошонун натыйжасында Кубаныч Султан уулу ынтымак командасына да барып калышы мүмкүн деген маалыматтарды уктук. Аны чын айтсам, Нооруз Ратбек уулунун жаракатын укпаптырмын. Анан азыр ушундай сөздөр болуп атыптыр. Ынтымак командасына кетет, достук командасына кетет деп. Анан чын айта келсем, андай сөздөр деле боло элек. Жеке карьерамда мындай сунуш деле боло элек. Ал балким болуп калса, сыр бойдон калышы мүмкүн. Намыс үчүн Сары Өзөнгө чабасызбы ошондо бул сезон? Эми аны убакыт саат көргөзөт, эми бул командага тартам деп азырынча айтыш эрте да. Кыргызда 20 жашынан өткөндөн кийин эркек адамда мындай үй бүлө маселелери жаралып баштайт. Сиздин бойдок экениңизди билебиз. Азыр абал кандай? Эми азыр абал жакшы эле, буюрса ошо быйылкы жылга Кудай буюрса пландап атабыз. Бир жайында же бир күзгө таман буюрса үйлөнөлү деп пландар быйыл коюп атабыз. Ушул убакка чейин качан үйлөнөсүң деген суроолор тажатса керек. Эми бул ушул быйылкы жылдан баштап эле бир аз болуп баштады, буга чейин деле андай деле сөз көп болгон эмес. Жакшы. Эми Кыргызстандагы учурдагы топ-3 улакчы. Эми Кыргызстанда топ улакчы көп. Эми Рустам Тыналиев, Манас Ниязов, Өмүрбек Эсен уулу, Мелисбек Нуржан уулу көп да, Майрамбек Рысбеков, Аскат Аскаров. Эми атай кетсек, Кыргызстанда төбөсү көргөн улакчылар көп. Жакшы. Легендарлуу топ-3 улакчы. Азыркы убактагы эмес, жалпы кыргыз көкбөрүсүнүн тарыхындагы. Эми кыргыз тарыхындагы Улан Асакеев, Кочкей Мухаммед байке, Эрмек Шекитов, Тыныч Албаев ушулар да. Улан Кыбыраев деген ушулар деген байкелер, Эсенгул Нураков деген байкелер бар. Ошолор дагы эле ат үстүнө дагы эле түшпөй келет да. Мен көрүп келатам дагы эле. Топ-3 жекеме жекечеме? Нооруз Ратбек уулу, Айбек Темирбаев, эме бар, Азим Болот уулу. Карьераңыздагы мындай топ-3 аргымак жеке сиз минген эмес аргымактардан кайсыл аргымакты минип көргүңүз келчү эле? Мен ушул аргымак менен мындай оюн көргөзмөкмүн деген ойлор. Мен буга чейин ушул Талас эргесинде бир оюм болгон, ошондо Геркулести мингем. Ошол атты минсем деп мындай аябай көп кыялданчымын. Ошону миндим. Анан мурда БТР деген аргымак барбочу, Улмат Мусаев минген. Кабылган. Ошону минсем деп бир мындай анда жаш балакка жаңы келип жүргөн кезде ошону минчим кыялданчымын да. Анан ошол Талас эргесинде эме барбочу, Кыбыраев Улан деген байкебиз Евро деген аргымак минип алды. Ошол атта аябай мындай 3 топ аргымактын ичине кирет десем жаңылышпайм да. Көкбөрүдөгү сизге жакпаган эрежелер кайсылар? Эми көкбөрүдө жакпаган эрежелер ошо защитниктердин көп койдурганы деп айтсам болот го дейм. Көкбөрү оюнуна өзгөртүү керекпи азыркы күндө эрежелерге? Эми өзгөртүү керек эле го дейм көп нерселерге. Ошо аны мындай байкелер менен чогуу кеңешип, көкбөрчүлөр менен кеңешип анан өзгөртсө болот деген ойдомун. Анан жеке оюмда ойлонуп көрүш керек экен ал нерсени. Да көп да бул эми оюн көкбөрү оюнучу. Сизге мындай оюнга өзгөртүү киргизүү мүмкүнчүлүгү болсо, эмне өзгөртүүлөрдү киргизет элеңиз? Ичиңизден ойлонуп көрсөңүз керек, мындай болгондо балким башкача болот деп. Эми чынын айтсам, азыркы маалда ойлонуп көрбөпмүн. Анан бир отуруп ойлонуп көрүш керек экен. Жакшы. Спортчулардан кесиптештери тууралуу көп сурашат негизи.
Азыр Сары Өзөндүн жеке оюн таласына чыккан учур эмес, ошол чечинип кийинүүчү же даярдык көрүүчү бөлмөдөгү атмосферасы Сары Өзөндүкү. Эми атмосферасы ошол улакка болгондо бир ай калганда чогулабыз, сбор болот. Ошо оюн маалында жүргөндө баардык эле мындай ага ине бир туугандай болобуз постоянно. Атмосфера ар дайым жакшы, мындай күлүп жайнап, мындай агалар менен агадай, ине менен инедей, дос менен достой жүрөбүз постоянно. Манас Ниязов же Нуржан Мелисбек уулу? Экөө тең эле. Бирөөнү тандаңыз. Манас Ниязов. Манас Ниязов же Сейитбек Анарбек уулу? Сейитбек Анарбек уулу. Жакшы. Норуз Ратбек уулу же Кушчубай Илис уулу? Кушчубай Илис уулу. Ынтымак же достук? Достук. Белгилүү франциялык жазуучу Марсель Пруст өзүнүн суроолорунан турган анкета түзгөн да. Мен ошол суроолордон берейин сизге. Сиздин эң мүнөздүү өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Жөнөкөй болсом керек деп ойлойм өзүмдү. Эркек адамдын кандай сапатын баалайсыз? Эми эркек адам мындай сөзүнө турган, жөнөкөй болсо, өзүнө ишенимдүү болсо деген ойдомун. Кыз кишинин кандай сапатын баалайсыз? Эми кыз кишинин барга көппөгөн, жокко чөкпөгөн, адамгерчиликтүү, ыймандуу болсо деген ойдомун. Сиздин болочоктогу жубайыңызды кандай элестетесиз? Эми азырынча элестетүү кыйын эми. Ошо мен өзүм оюмдагыдай элестетем, жөнөкөй, адамгерчиликтүү, мындай жашоого мындай көз карашы, мындай алдыга умтулуп, түшүнүү менен караса деген ойдомун. Жубайыңыз көк бөрүгө каршымын десе, ошондой адам сиздин жубайыңыз боло алабы? Билбейм, боло албаса керек го дейм. Сиздин жактырып кылган ишиңиз? Эми жактырып кылган ишим баардык эле ишимди жактырып кылам. Үйдөгү жумушту, бирөөгө кылган кызматымды, бирөөгө кылган кызматымды мындай эме кылбайм, милдет кылбайм. Колумдан келген нерсени кылып берем да. Сиздин бакытка жетүү кыялыңыз эмнеде? Эми бакытка жетүүгө бул эми талкпаган мээнет кылыш керек го дейм да. Азыркы учурда жашап жаткан же буга чейин жашап өткөн адам менен сүйлөшүп маек куруп отуруу мүмкүнчүлүгү болсо, ким менен маектешет элеңиз? Эми азыркы маалда ата энем жанында, бир туугандарым жанында ошол болсо, ушу чоң атам менен сүйлөшсөм деген ойдомун. Чоң рахмат байке.